Кечке жук Жогорку Кеңеш Ахматбек Келдибековдун маселеси боюнча түзүлгөн убактылуу депутаттык комиссиянын жыйынтыгын карады. Анда Келдибеков төрага болуп турганда парламенттин Москвадагы өкүлчүлүгүн ачуусу мыйзамдуу болгонбу же жокпу деген суроо турган. Бирок комиссиянын төрагасы Абдыжапар Бегматов иш сапарында болгондуктан жана комиссиянын материалдары депутаттарга күн мурун таркатылып берилгендиктен түз эле токтомду бекитүү сунушу айтылды. Ошентип ал добушка коюлду. Мына ушул учурда залга башкы прокурор Аида Сайланова кирип келди. Ошондо материал менен чогуу бир токтом долбоору кирген. Бүгүнкү күндө сиздерге башка токтом долбоору таратылды азыр. Комиссия мүчөлөрү ошого токтолуп, өзүңүздөрдүн астыңызда турат. Добуш берсеңиздер, ошого бересиздер азыр. Добуш коер эми? Анда добуш коем. Добуш бериңиздер анда. Эмне кирбейт? Макул 69, каршы 1, бардыгы 70, катталды 94. Токтом кабыл алынды. Андан соң бул жерде олтурсак да чакырбадыңар деген башкы прокурор Келдибековду сурак алган боюнча Москвадагы өкүлчүлүк жөнүндөгү өзүнүн корутундусун окуп кирди. Саат 2-де эле келгенбиз, бул жерде күтүп отурдук. Биздин маселебиз башталса айтып коет да, бирок айтылгандан кечирим сурайм. Азыр биздин корутундубузду окуп койгонго уруксат этиңиздер. Бирок ата журттун лидери Жылдызхан Жолдошова бул жерди сот залына айландырбагыла деп башкы прокурордун билдирүүсүн угуунун зарылдыгы жок экендигин айтты. Убактылуу комиссиясынын мүчөлөрүнүн мындайча айтканда корутундусун бекиттик. Бул жерде эч кандай прокуратуранын, соттун же башка бирөөнүн эч бир бул жерде маалыматынын кереги жок. Алар иликтеп атышат. Иликтей берсин, бүтсүн, сотко тапшырсын, сот чечет. Күнөөлүүбү, күнөөлүү эмес. Азыр бул жерде биз сот залына айландыра албайбыз да биздин парламентти. Ошого карабастан чакырылбаган конок көгөрүп убакыт сурады. Аны аталган комиссиянын мүчөсү депутат Надира Нарматова токтотуп өз билдирүүсүн айтты. 15 минут берсеңиз болот. 15 минут көп. Хорошо, 10 минут анда. Жогорку кеңештин ичинде бардык материалдар өзүбүздө болгон үчүн биз эч кимди чакырып, эч кимди сураган жокпуз. Ошол Москвадагы өкүлчүлүктү иштегендерди гана чакырдык. Экинчиден, ошол өкүлчүлүк түзүлгөндө сиз президенттин өкүлү болуп ушул жерде отургансыз. Сиз дагы ошол жерде тиешеңиз бар, ошол туура эмес болуп калган болсо. Экинчиден, биз комиссиянын эч кандай чечими болгон жок. Биз сырттан прокуратураны чакырайлык же башканы чакырайлы деп аппаратка кайрылуу жасаган жокпуз. Ошондуктан бул жерде биз өзүбүздүн ички кухнябызды, өзүбүздүн көз карашыбыз менен комиссиянын өкүлү чечимибизди чыгарып бердик, депутаттарга таркатып бердик. А сиздин биз кылмыш жагынан биз ой жүгүрткөн жерибиз жок. Өзүбүздүн жогорку кеңештин ичиндеги саясий чечимге биз өзүбүздүн баабызды берип атабыз. А сиз канчалык деңгээлде кабыл аласыз, ал сиздин ишиңиз. Ошон үчүн келип алып туруп жөн эле зордуктап кирип алып билдирүү берем дегениңиздин өзү деле этикага жатпайт дейм. Айда Жеңишбек, кичине Кудайдан коркуңчу кичине. Сиз энесиз, аялсыз. Мындан улам спикер Асылбек Жээнбеков баш болгон бийликчил фракциянын депутаттары башкы прокурорду коргоого өтүштү. Асылбек Шеребевич, официалдуу депутаттар, зордуктап киргизип алып деген ал туура эмес. Урматтуу депутаттар, мен жогорку кеңешти кухня деп ойлобойм. Бул кухня эмес. Ушул жерде генеральный прокурор келип бизге информация берип атса, биз өзүбүздүн поведениябызды көрөлчү, со стороны посмотреть надо на это поведение. Это вообще безобразие, я считаю, так выступать. Депутат Исмаил Исаков төраганы тандап микрофон беришти токтотууну талап кылып, өз сөзүндө мародёрлорду кошуп кетти. Уят деген болот, урматтуу төрага. Мен баягытан бери турамын. Биринчи чыккам, экинчи жылдыздан кийин. Эмне сиз тандап берип атасыз? Мына ушунду мамлекетти жоготосуңар. Биз эки революция жасаган эмеспиз, диктат орнотобуз деп. Урматтуу төрага, мен сизге айтып атам. Урматтуу коллегалар, бул жерде не деген жогорку кеңеш болуп калдык биз? Маалыматын берген, мына жерде таблицаларды илип алып, күнөөлүү деп, презумпция невиновности деген конституцияда норманы тебелеп туруп, мына прокурор башчы. Бир күнү дагы айтты, Мыктыбек мырза, сиз дагы күнөөлүсүз деп. Сот чегелек, текшерүү элек. Эгерде биринчи адамдар ушунду бузуп атса, келип алып туруп дагы биресе далилде кереги жок. Мен катышкан, мен добуш бергем. Мен билем бардыгын. Эмнени айтат? Эмнени айтат? Мен окуп чыктым бардыгын. Абдан туура иштеген. Урматтуу, сиз жөн эле туруңуз.
Biz bilemiz sizlerden marодерлердің işin anda. Biz uqtuq. Barıp turup sottар men işte verirsin, dalildesin. Bırak da hurmatlı ayım. Бүтүрүңүз. Qayılıp koyun. Siz adamdardı sottun çeçimisiz günöylü de aytpаңыз. Doğru emес сөздөрдү сүйлөп атасыз кейбір учурларда. Мен ушул жерден бергем. Мамытов жөнүндө далилдедим аскер прокуроруна. Бардык кандай мыйзамды бузуп, канча миллион доллар, 40 миллиондон ашык акчаны саттаганын. Siz ошону жаптыңыз. Эми бул жерде келип бирөөнү окутуп атасыз. Кереги жок андай нерсенин. Мындай сөзгө териккен Атамекенин лидери Текебаев Москвадагы өкүлчүлүктү ачуу мыйзамсыз болгон деп, жогорку кеңештин токтомунун ары каттап суу кечпегендигин кошумчалады. Биринчиден Исмаил Исахов айтып атат. Мародерлукту мен билем депчи. Исмаил ака, ким мародер экенин баарыбыз билебиз. Ким элдин менчигин урдап, ким түштүктөгү окуяларга жол бергенин да баарыбыз билебиз. Ал эми менин жеке пикиримди уга турган болсоңор, Москвадагы өкүлчүлүктү ачуу бул мыйзамсыз болгон. Ал жерде кеткен чыгымдардын баары ордуна кайтарылышы керек. Ким күнөөнү жооп берген болсо, күнөөсүнүн деңгээлине жараша мыйзам алдында жооп бериш керек. Жогорку кеңештин бүгүнкү чечими, комиссиянын чечими эч кандай саясий дагы юридикалык. Депутат Бөдөш Мамырова башкы прокурордун жогорку кызмат абалынан аша чапкандык деди. Мындан кийин чыккан бир топ депутаттар да башкы прокурордун кадамын сынга алышты. Бирок буларга карабастан КСДПчы спикер Асылбек Жээнбеков баш болгон бийликчил фракция депутаттары Сайланованы коргоого алышып, сөз берүүнү талап кылышты. Ошентип башкы прокурор өз билдирүүсүн жасады. Каныбек Темиров, 7 канал, Бишкек өкүлчүлүгү.